50 жаш курактагы Айнагүл Бектурова айымдын күнүмдүк жумушу таңкы саат 6-да башталат. Акыркы 20 жылдан бери кыш куюну кесип кылган айым бул ишинин сырын мыкты өздөштүрүп калган. Топурак тандоо, ылай жасап кыш куюга даярдоо баскычы кирпичтин сапаттуу же сапатсыз болуп калышын аныктай турган маанилүү учур. Андыктан ылайды мыкты даярдоо керек. Кирпичтин бекем кынапталып, сырткы көрүнүшү да одуракай болбой, жылма, сулуу болуп куюлушу шарт. Коюу болбош керек. Бул коюу болсо эме болуп калат, калыптан чыкпай калат. Кирпичтин качествосу жоголот. Суюк да эмес, суюк болгондо өзүнүн эмесин жоготуп, жайылып кетет. Орто, момдай калпта даярдаш керек мына баткак. Айнагүл айым бул ишти 20 жыл мурун жакшы көрүп эмес, айласыда Киреше булагын таап, үй бүлө багуу үчүн тандаган. Өзүнүн кесиби аспозчу, бирок аны менен жумуш таба алган эмес, азыр тандоосуна өкүнбөйт. Бул кесипти тандоого бул жашоо шартка байланыштуу болот экен. Мен өзүмдүн кесибим повар. Бул жумушка киргенибизге 18 жылдан 19 жылга кетти. Ушу кесип менен аркылап келатабыз. Эми бул кесипти аял кишиге оор болорун билебиз, бирок иштеген жумушуң болбосо тандайт экенсиң ушундай жумушту. Бирок шүгүр дейли. Кудай ден соолук берсин. Бала чакабызды багып, үйүбүздү салып дегендей эл катары оокатыбызды кылып келатабыз. Маңдай тертөгө адал эмгеги менен жашоо шартын жакшырта алган айым айланасындагыларга үлгү болуп келет. Жумушту арбын Кирешени алыстан издебей, коңшусу жасаган ишти аркалап, ырыскы тапкан үй бүлөлөр бул айланада учурда 10дон ашты. Кээ бир иштебегендер, айнашты көрүп иштегендер бар бул жерден, намыстанып. Балдарга да айткан жерлери бар айнаштын. Ой, мен иштеп атам, элүүгө чыккан, силер эмне жатасыңар? Тигүү деп ошо балдарга топосун түшүрүп берип, момундай кылып иштегиле деп көрсөтүп берип, акыл насаатын айтып, ошо иштетип келатат. Айнагүл айым кыш куюнун сырларын өмүрлүк жолдошунан үйрөндү. Жубайынын демилгесине жок дебей биргелешип эмгектенип келишет. Кыш куюп бир эле акча таппай, ден соолугубузду да чыңдайбыз дешет. Анткени баштан аяк кыймыл менен коштолгон адал эмгек өзүнчө эле таң эрте башталган машыгуу экен. Жумуш жок болсо, үйдө жатканда эмне деп турган колтун көз биригип туруп, ушундай топо түшүрүп, мурун кабакта койчубуз, жерди басып койчубуз. Өкмөттөн жер алып кестирип алып, куюп, аякта кабагыбыз топобуз түгөндү. Анан эми 5-6-7 жыл болуп атат. Топону сатып алабыз, куябыз. Арбын Киреше демекчи айым эртеден кечке мээнет кылып куйган бул кыштардын ар бир даанасын 10 сомдон кем өткөрбөйт. Кардалар сапатына ыраазы боло жүктөп кетишет. Тапкан Кирешеси үй бүлөнү эч нерседен кем кылбай багууга, балдарын окутууга жана башка муктаждыктарга кенен жетет. Жаныбек Карымбаев, Лариса Калдыбаева, жаңылыктар.